мен уялбайм. Бардығын ачык жазам. Чыгармачылыкта эркиндикти аябай жакшы көрөм. Сага эмнелерди уялбай жазгансыз? Кимди сүйүп калсам да уялбай жазам, коркпойм деле эч кимден деле. Эмне болот эле? Колумбиянын телевидениясына чыктым, Мексиканын телевиденияларына чыктым. Бул мага Бельгиядан келди. Бул мага көп жактарга, Индия мамлекетине, Кытай, Америка мамлекеттерине мага жол ачылганда, мен орустардын бир чоң союзуна мүчө болуп киргем. Кантип алып калдыңыз ошону сурайынчы биринчи. Биз тиги жакын Тааныш аркылуу Азия континенти боюнча единственный мага беришти. Оода миллионермен да акча көп, тааныш көп деп. Өмүр бою өзүмө кечирбес элем бир нерсеничи. Мен мамлекетке деле таарынбайм. Жалпыңыздарга салам, бул Сулото YouTube каналы, сиздер менен кайрадан Жылдыз Тайм рубрикасы. Бүгүн дагы өзгөчө айым менен маектешүү алдында турабыз. Буга чейин биз бир дагы мындай айым менен маектешип көргөн эмеспиз. Сиздер жалаң гана чыгармачыл, ырчы, актриса жана башкаларды көрсөңүздөр, бүгүн жан дүйнөнү бир аз тандырып, Акын эжекебиз менен таанышабыз. Бүгүн бизде конокто Кыргызстан, Россия жана дагы Евразия жазуучулар союзунун мүчөсү Сагынүбү Биргеналиевна эжекебиз. Куш келипсиз эжеке. Студиябыздан көргөнүзгө кубанычтабыз. Саламатсыздарбы? Урматтуу кыргыз элим, урматтуу Соло медиа YouTube каналынын жолугушканыбыз үчүн кубанычтамын. Бүгүн өзгөчө кылпыр кез эжеке. Бул жаз мезгилинде өзгөчө бир таасири тиет окшойт. Балким жаз деген жаңылануу процесси да, оживление, тирүүлүктүн символу, жаз сүйүү, жаңыруу. Бирок мен анчалык деле жазды мындай бир өзүмө ушунчалык бир жакын кабыл албайм. Анткени Акын катары элдер баягы кызгалдыкка сыктанып тоолорго чыгып бир жазат экен го. Мен андайдан такыр алыстым да. Мен андай атайын даянданып, эч убакта эч жака барып, вдохновение издеп, бир да жолу алыска чыгып алып, тоого чыгып эс алып келип, кызгалдыкка сыктанып бир жазайын деп эч убакта жазып көргөн эмесмин. Сонун колумдагы бул жөнөкөй нерсе эмес. Бул деген алыскы Испания жеке. Испаниядан. Испания жергесинен келген өзгөчө кубок, Бул кантип келип калды же кантип алып калдыңыз ошону сурайынчы биринчи. Биз тиги жакын коштор тааныш аркылуу алып калдым. Тааныш аркылуу эле кубоктор алып жүрөт окшойсуз. Көп кубоктор тааныш аркылуу алып жүрөбүз да. Чалып звонить этип коюп эле. Өзүм ойлоп калам да. Кудай мени бир сүйүп, чекемен өп, сылап аткан учур болуш керек. Бул кубоктун тарыхы мындай да. Мен Бельгияга баргам. 2019-жылы Бельгияда бир чоң ачык Евразия деген чоң фестивалга катышкам. Ошол фестивалда мен чоң жетишкендикке ээ болгом, лира медалын жеңгем. Мына ошол жакта мен көп акындар менен таанышкам. Көп акындар менен таанышып, ал жакта бүт ошо испан тилдүү, Италия, Европа, ошол жакта Америка, Франция, Англия көп акындар менен таанышкам да. Мына ошол жакта мен орустардын бир чоң союзуна мүчө болуп киргем. Ошол союзга мүчө болуп киргенден кийин ошол союздан мага көп жактарга, Индия мамлекетине, Кытай, Америка мамлекеттерине мага жол ачылганда, ошол жактан мен Агрон Шеле деген бир редактор менен Европада бир литературный журнал бар, Атинус Галаксия деген. Мына ошол Атинус Галаксия деген Европада бир чоң журналдын жылда дүйнөнүн акындарын тандалган ар бир жылда 2023, 2022, 2021 жылдары ар бир ежегодно буларда антология чыгып турат да. Ал жактарга ошо 120 акын жылына тандалып кирип турат. Ага чейин антологияга чыгыш үчүн ал жакта литературный журнал Атинус Галаксия бар, ошонун редактору бул Агрон Шеле. Мына ошол киши менен таанышып калып, анан мен 2019-жылы декабрь айында меники Великобританиядан англис тилинде китебим чыккан болчу. Джон Фарндан деген Владимир Высоцкий менен Александр Сергеевич Пушкиндин чыгармаларын которуп жүргөн акын экен Джон Фарндан. Ошол анан кийин чыгармамды англис тилине которгон. Кыргызстандан ушул подстрочный переводду Манас университетинде Алтынай Токтоматова деген кыйын кыз бар.
Ошол кыз ак мөөрдү англисче которуп, Жазуучулар союзунун котормо секциясын жетектейт азыр. Ошол кыз которгон, анан художественный переводду ошо Джон Фарндан жасап, анан 2019-жылы ошол Великобританиядан чыкканда, мына ошол китебимде англис тилиндеги художественный переводдору мен постоянно берип турчумун, баягы немеге, ошол Атинус Галаксия деген литературный журналга. Анан ошол жактан эле көп акындар менен таанышып кеттим. Кытайдын акындары менен тааныштым. Ал жакта эң жакшысы бул мындай экен да, бул өтө серьезный журнал экен. Бул жака редколлегиянын өзүнчө комиссиясы болот экен. Өзүнчө атайын чечими менен каждый попало болгон эле акын кире бербейт экен. Анан баягы жок, бул журнал башка журнал. Мына Атинус Галаксия бул антологиясы да. Мунун жетекчиси ушу Агронуш эле. Мына азыр колу менен мага жөнөтүп атпайбы? Бул мага Бельгиядан келди. Бул 2024-жылдагы антология. Антология 120 акын кирген. Мен мынакей могу жеринде 78-чи беттемин. Мен алфавит боюнча 78-чи беттемин. Дүйнөнүн акындарынын бул жерге ошол 120 акын кирген. Мына ушул антологияга мен жана Джон Фарнданын художественный переводдорун ошол журналга постоянно публикацияга берип жүрчүмүн да. Анан ошол жактан мындай экен да, ал жака жанагы Нобелевский премиянын номинанттары да бар экен. Ошол жака 10 адам бар экен, алар дагы публикацияга берип турушат экен чыгармаларын. Аябай жакшы престижный журнал экен. Анан ошол журналдан мен көп досторду таптым. Ошол жактан англис тилине, испан тилине которулду. Дүйнөнүн бардык тарабын камтыган кеңири масштабтагы журнал экен. Анан ошол жактан ошол Агронуш эленин ошол публикациясынын негизинде анан кийин дүйнөнүн 31 тилине которулуп кетти. Азыр данный время эң акыркысы болгар тили болуп, дүйнөнүн 31 тилине которулуп отурат. Мамлекеттин телеканалдарынын бардыгы мен аябай ийгиликтеримди жакшы бөлүшүп, ушу кыргыздын кызы деп жашынакай кылып бажырайтып мени чыгарып коюшту. Мен ыраазымын аларга. Анан ошол чыгып атканымдын себеби дагы баягы Колумбиянын телевиденияларына, одновременно Колумбиянын телевидениясына чыктым, Мексиканын телевиденияларына чыктым, виртуально, да, виртуалдык телевиденияларына чыктым, официально. Артопоэтика Латиноамерикана деп коет экен. Андан кийин жетекчиси Адалин Алдана Миссат, Аргентинанын акыны бар экен, Мария Инес Лакометти деген, Хосефина Мартинес. Мына ошолордун баардыгы мен китептерим немемди, ырларымды испан тилине которушуп көркөм окушту. Андан кийин Оскар Диас деген бир радиосуна чыктым. Мына ошолорго чыгып отуруп, анан кийин ушулардын результаттарынын баардыгы биригип менин премияма абдан жардам болуп кетти да. Неме болду? 2000 ошол Бельгияга баргандан кийин мен бул антология менен таанышып калдым деп атпаймынбы? Атинус Галаксия. Ошол жактан көп досторду күткөндө алардын арасында ошо испан тилдүү акын жазуучулар бар болчу. Анан кийин аларда ошол атайын CSR деген чоң бул Международная палата писателей и художников деген чоң бир уюм бар экен. Анын жетекчиси ошо Лили Байлон деген перулук, өзү Барселонада жашайт, бирок родинасы Перуда төрөлгөн Лили Байлон деген жетектейт, өзү испанка. Анан ошондой бир чоң уюмга мүчө болуп киргем, CSR деген чоң уюмга. Анан ошол уюмдун Женевада, Барселонада, Швейцарияда, Перуда 4 жакта штаб-квартиралары бар экен булардынчы. Мына ошолорго коомго кирип, анан ал жактан чоң конкурстарга катыштым. Өткөн жылы 2022-жылы мен Золотой пергамент деген премияны жеңгем, бирок мен больницага жатып калган болчумун, бутум ооруп. Ошол себептен мен бара албай калдым 2022-жылы. Анан быйыл 2023-жылы декабрдын 8-нен 11-ине чейин Испаниянын Мадрид шаарында опера балет театрында, андан кийин Анголанын посольствосунда чоң масштабтагы кеңири конгресс өттү. Аны ошол конгрессте мага ошол премияны беришти. Бул кубок, бул ошол аларда баягы заслугасы бар адамдарга хонора доктор деген наам берет экен. Мына ошондой наам берип, төш белги медалдары да келген мага. Мына ушул премиялар, мынакей хонора докторс деген, кауса хонорис деген бул ошол премия экен. Анан Хрустальное море.
Азия континенти боюнча единственный мага беришти. Калганы ошо Украинадан бирөө болду, калганы Португалия, Европа, көбүнчө Америка тараптан болду. Эми ушулардын чоң конгресси Мексикада 4-сентябрда өтөт. Буюрса ошол жакка барган жатам. Буюрса ал жакта өтөт. Бул эми мындай да Кыргызстанда эмес, азыр дүйнө жүзү боюнча азыр абдан коомдук уюмдар көп. Адабият уюмдары көп. Мисалы, бардыгы дүйнөлүк болуп жазылып кеткен да, дүйнөлүк, потому что дүйнөнүн бардык өлкөлөрү бириккен ар кандай. Мисалы, башаламан эле көрүнгөнгө эле башымды тыгып берген жерим жок да. Мен баягы карап туруп, баягы булар Министерство юстиции тарабынан бекитилген, Анголанын посольствосуна, одновременно Мадридтин жазуучулар союзу менен чогуу иштешкен, абдан чыгармачыл чоң, келечектүү уюм экенин билип туруп мен кирген бул уюмгачы. Шунча нерсеге жетиш үчүн кандай кадамдарды басып өттүңүз? Анан дагы буга деле көптөгөн суммадагы акча кетсе керек эже. Байлык. Ооба да миллионер менде акча көп, тааныш көп деп тамашалап калайын да. Тамаша. Мисалычы, мен ойлойм да бул чыгармачылыкка мен бир нерсеге өмүр бою өзүмө кечирбес элем бир нерсеничи. Потому что мен поэзияны жакшы чай менен эч качан баалаган эмесмин. Жакшы чайлашуу бул поэзияны жакшылыкка алып келбейт. Анан көңүл үчүн дагы поэзия бааланбаш керек да. Чыныгы поэзия, чыныгы талант менен бааланыш керек. Поэзияны деле мен бир өзүнчө ачылыш деп ойлойм да. Эгер ошону биз жарата алсак, бирок албетте биз гений эмеспиз го, бирок мен максатымда өзүмчө ошондой жаратсам деп ойлойм. Бул биздин айланабызда, бул Кудай Таалам поэзияны мындай жаратканда, бул сөздүн кудурети, бул баягы уйкаштырып жазуу, рифмалоо эмес. Бул поэзия, бул адамга энергия менен келет. Энергия менен башка космостон тараптан келет да бул адамгачы. Адамдын чыныгы акындын бул башка чөйрө менен, башка бир өйдө жактагы бир күч менен байланышы болуш керек. Потому что ал балким сени кулагыңа шыбырайт, ал балким сага түшүңө кирет. Ошондой болуп келиш керек деп ойлойм да. Мен поэзияны Пифагордун Эврикасына салыштырам. Поэзия деген бул мындай да, бул 20 китеп, же 100 китеп жазып акын боло албайсың. Бир ыр менен дүйнөгө таанылып кетиши мүмкүн адам. Бир эле ыры менен. Бул мындай деп ойлойм мен. Бул Пифагордун айтып атам го, бул Эврикага салыштырам да мен. Бул адамга мындай да, это судьба, это мындай Кудай тарабынан келген белек, бул бакыт, билинбеген внезапный белек. Мен өзүмдү баягы эме улуу генийлерге салыштырбасам дагы мен мынтип ойлоном, Алла Таалага ыраазы болом, анткени баягы ушул мени бир бешенемен өп, ушул бир кайка барсам дагы жолум ачылып кетет да. Мисалы мынакей Грасиела Ячагуя, бул ушул өзүнүн личный каналы, мынакей Аргентинанын телевидениясы. Анан мындай болушу мүмкүн да, телевиденияларга чыкканда мага мындай болду да, мага удачный болуп кетти, потому что булар да, мисалы, бул мага, мен муну менен таанышып, экөөбүз баарлашканда, бул биз испан тилинде, анан француз тилинде гана кабыл алабыз, англис тилинде да кабыл албайбыз деди. Анан мен азыр данное время бир адам менен иштешип атам. Азыр менин чыгармаларымды уже китебимди неме испан тилине которуп бүттү. Мария Зунига Фаес. Бул өзү испан тилиндеги акын Мария Зунига Фаес. Бул Коста-Рикада жашайт. Ушул акын менен мен одновременно 7 телевиденияга чыктым, Латын Америкасындагы. И 7 радиого чыктым. Бул менин жашоомдагы бир даже өзүм таң калган нерсе. Не успеваю да мындай бир каждый день мындай өзүнчө бир открытие. Баягы бир кууп жашап, ошого алданып, баягы кызыгып, анан поэзияда өзүнчө бир мындай кыял болот экен. Анан бир нерсени күтүп жашай берет экенсиң да, анан ушу бесконечная ожидаемость, баягы болбогон бир нерсени мындай колго кармалбаган бир нерсени күтүп жашадым да, алыстанчы. Анан радиолордо мындай болуп атты да. Мисалы, бир радиого чыгып аттым,
мисалы Аргентинанын Колумбиянын телевидениясына чыктым да. Анан Колумбиянын Арте Поэтика Латин Американа деген радиосу бар экен. Аяк одновременно чыктымбы? Анан кийин Аргентинанын телевидениясына чыктым. Анан кийин Оскар Диас деген менен тааныштым. Оскар Диас деген булар баягы биринен бири көрүп эле баягы Азия чыкпаптыр да аяктан сенсация болдум да. Анан менин аркаман барып министерство Колумбияга барып булар сыйлык алышты. Жанагы Арте Поэтика Латин Американы Адарина Алдана Мисат барып анан Азия континентин чыгардым. Впервые Азия сенсация деп чыгарышып, анан менин аркаман ал сыйлык алды. Аны мен билген жокмун, бул өзү айткан эмес. Кийин Мария Зунига Фаяс айтып отурбайбы алычы. Ал сизди чыгарган үчүн барып Наталья бирдеке деген сыйлык бар экен. Эми испандардын өздөрүнүн сыйлыгы да. Биздин жана Байдулла Сарногоев окшогон, ушул окшогон сыйлыктар окшойт. Анан сыйлык алыптыр да. А бияктан мен жырганым Эковский деген жакшы болду. Баягы 3-чү китебим жана Асманда бийлеген кыз деген китебимдин негизинде кошуп туруп азыр жаңы китебимди чыгарган жатам. Анан ошол китебимди одновременно ошо Испанияда дагы, Кыргызстанда да чыгат. Кыргызстанда да чыгат буйруса ал китебим. Эми мен мурун ошол китебимдин атынчы неме деп ойлоп аткам. Тарынчак чагылган коеюн деп. Анан көп ошо 1 жыл ойлондум. Анан токтодум, кайра башкача эмне кылсам деп. Анан Султан агай болсо көбүнчө ошо менен акылдашам да бир нерселерди. Азыр Кыргызстан боюнча мен сыйлаган, мен дүйнөнү тааныган, дүйнөлүк акын, мен устатым деп коем. Ал да мен шакиртим деп коет. Агай, мен сизди уят кылбайм деп коем, Султан агай. Мен сыйлайм, тазим кылам, бардык жерде айтам. Ошо Султан Раев ошо мага көп нерселерди үйрөттү. Эч качан коркпо эч нерседен. Чык, сагын, сен талантың бар, чык, сен коркпо. Таланттуу адам эч нерседен коркпош керек деп. Анан өткөндө агайга айттым да, агай, мен тарынчак чагылган коеюн деп, бирок кайра айныдым, койбой эле коеюнчу деп. Азыр бирок мен мындай темага токтодум да. Жашыл чымчык махабат деп коем мен китебимдечи. Это необычная тема. Менин темам өзү женская лирика да. Ошон үчүн анан ойлоп отуруп эле жашыл чымчык махабат деп коем деп. Аны өзүм сүйүнүп кеттим да. Султан агайга чалдым. Агай, болду мен жашыл чымчык махабат коем. Бул сонун тема болот. Бул жашыл чымчык махабат деген бул сонун болот. Жаш жыттанган, жаз эмес, жаш жыттанган жашыл чымчык махабат. Бул оживление, тирүүлүк, аялдын сулуулугу, назиктик, нежность. Бул жерде көп нерсе камтылган. Бул абстрактный бир образный нерсе, бирок ошол эле учурда бул өтө чоң философиялык мааниге болот деп ойлойм. Анан азыр ошо 3-чү китебимди буйруса бүттүм, уже басмаканага берем, Кудай буйруса. Анан ушунча каналга чыгып, ушунча радиого интервью бердим деп калдыңыз. Анан мага деле кызык, жалпы көрүүчүлөргө да кызык болсо керек. Кайсы тилде интервью берет деп? Интервьюну орус тилинде берип атам. Испан тилинде ошол менин азыр китебимди которуп бүткөн Мария Зунига Фаяс испан тилинде которот. Орустардын радиолоруна чыктым. Орустардын радиолоруна эми орусча эле берем, аларга свободно эле орус тилинде сүйлөшөм. Анан кийин эң жаман көргөнүм баягы өзүмдү алдап жазганым. Мен уялбайм. Бардыгын ачык жазам. Чыгармачылыкта эркиндикти аябай жакшы көрөм. Сага эмнелерди уялбай жазгансыз? Кимди сүйүп калсам да уялбай жазам, коркпойм деле, эч кимден деле. Эмне болот эле? Мисалы, картаңдар сүйбөйбү? Мен аябай эле ушундай өзүмдү картаң деп эсептебейм, бирок 80 жаштагы болгон учурда деле же 18 жашта болгон учурда деле мисалы, адам өзүнүн ичиндегин жазыш керек да. Анткени эмнеге ана уялсаң акын болбой эле кой да. Зачем акын болуп? Ошон үчүн колдон келсе кызыктуу нерсени жаратып калыш керек. А бирок кызыктуу нерсе дайыма эле сен каалаган учурда жарала бербейт да. Балким мен ушул азыркы менин ушул акындык тагдырымды деле ушул балким Кудай менин тагдырыма жазып койгондур. А балким ушуну мен жулунуп будан 10 жыл мурун же 20 жыл мурун кылсам ал балким болмок эмес. Это моя судьба. Анан баягы чыгармачылыкка кеч келдим деп көп өкүнүп көп айтам да. Анан кеч келдим дейм, көп өкүнөм. А бирок чыгармачылыкка балким мен эрте келгенде балким муну кылат белем. А балким жөн эле калат белем. Эми бунун бардыгы бир Кудайдын колундагы нерсе экен да. Это судьба. Все судьба. Бешенеге жазылганын көрөсүң. Многу кубок мага чоң сыймык деп эсептейм. Анткени баягы жанагы мен айтып атпаймынбы, одновременно Испаниянын радиолоруна чыктым, Мексиканын телевиденияларына чыктым депчи. Ошолордун бардыгы ушул Лили Байлан көрүп байкап жүрдү, баалады да. Анан быйыл ушул буйруса 4 сентябрда өткөн жатат. Мен аяка барам, аяка барарымдын бир себеби бар.
быйыл CSR коому муну жакында эле 21 март дүйнөлүк поэзия күнүнө карата адам бир ай мурда бул коом өзү 4 материк боюнча неме шайлашты. Директор кылып мени ошо Азия материги боюнча директор кылып шайлашты. Пара Азия, Демунда континенталь деп шайлашты. Ошол анан эми буюрса мага мындай тапшырма берилген, менен буюрса чоң международный фестиваль өткөрөм деп турам. Анткени бул уюмда мисалы Франция, Испания, Италия, ар бир өлкөлөрдөн акын жазуучулар ошо президент болуп шайлангандар өздөрүнүн өлкөсүн даңазалап, өздөрүнүн материгин даңазалап, ошол международный чоң фестивалдарды өткөрүшүп атат. Анан мен буюрса ошо Азия материги боюнча өткөрөм. Буюрса мен положенияларын бүт иштеп чыктым. Демек, айтып берсек абдан көп. Анан дагы негизи эле дал ушул көптөгөн тилге ырларыңыз которулуп, көптөгөн журналга өзүңүз да чыгып жатасыз. Ал эми Кыргызстан тарабынан да ушул эмгектериңизди баалап, кандайдыр бир сыйлыктарды берип, колдоолор барбы? Эми мындай да бир деле жолу Министерство культурага барып мен моундай сыйлык алдым эле, анан моундай Колумбиян телевиденияларына чыгып жатам деп мен бир деле жолу барган жокмун. Билбейм, барган жокмун. Мындай эми мен моону көтөрүп алып, дардайып барып, анан кийин моунду мени мактагылачы деп айткандан уялып эле анан ошондон качып эле мени эми мындай эле нерсе тура берет да менде. Мен ыр жазсам өзүм үчүн жаздым да. Мени эмне бирөө зордоду. Анан мен бул үчүн мен кимди коркутушум керек деп. Анан мен Жазуучулар союзунан баалаган жакшы баягы досторум бар. Баягы мындай подписчиктерим да бар Facebook'та, мындай көп эле адамдар билет. Сагынберк Налиева международная поэтесса экенин баары эле көп билишет. Анан 3 китептин авторумун. Анан баягы ушу бир да жолу чыгынып Министерство культурага барбапмын да. Бир жолу баргам, анда Нуржигит Кадырбеков кезинде баягы англис тилинде китебим чыккан болчу 2019-жылы. Ошондо сүйүнүп апардым эле. Бирок аябай ыраазымын Нуржигит Кадырбеков ошол убакта министр болуп турган акта. Эже, муну биз даңазалайбыз деп анан кийин ыраазымын. Ошол убакта Баракелдеге чыгарышты. Баракелдеге Элмира Тизекбаева чыгарды. Анан Кыргыз радиосуна Мунара Алимжан кызы чыгарды. 1 сааттан интервью бердик. Султан агай сүйлөдү, Раев, Карбалас Бакиров сүйлөдү менин чыгармачылыгым жөнүндө. Анан чет өлкөдөн ошо Анатолий Лобов, Тбилисиден Михаил Анановдор сүйлөдү. Ал убакта бирок мен испан тилинде мындай Европага жай элек мезгил эле да, бул 2019-жылы. Ошол убакта анда орустарга жайылып аткан мезгил болчу, орустарга. Ошо Россия мамлекеттери менен байланыштуу болуп. Анан ошолордун результатынан өткөн 2023-жылы как раз августтун 10-унда Россия жазуучулар союзуна өттүм. Анан ошо Россия, бирок бир нерсени ошо Россия жазуучулар союзуна өткөндө Нурлан Калыбековго бардым. Россия жазуучулар союзуна өттүм десем, анан кийин барсам эме деп айтты. Россия жазуучулар союзуна өтсөң жакшы болуптур, бирок сайтка чыгарып коесуңарбы деп айттым да. Анан ошентип айтсам неме деп айтты. Сен биз менен чогуу эле чыгасың да, эмнеге сен өзүңчө особый болушуң керек. Тиги биз менен чогуу чыгасың деп. Анан сен үчүн эми могу жерде элдердин баары ооруп атса, грипп болуп, анан картаң кишилерди чакырып, сенин тиги Россияга жазуучулар союзуна өткөн немеңде членский билетиңди вручение кылып, элдин баарын эмнеге кыйнамак элек. Шашпай тур, тиги ээликпей. Биз өткөндөн кийин биз менен чогуу эле аласың деди. Анан учкан жокмун, кетип калдым. Анан эч жака деле барган жокмун. Анан телевиденияларга интервью бердим, бирок ушу Россия жазуучулар союзу, Спутник Кыргызстанга бердим. Эми анан ойлодум да, койчу, ыр жазганымды кимге милдет кылып эле жаман көрүнүп, уятта эми бирөөгө барып сыйлык бериш, анан мага сыйлык бер, мен моундай иш кылып атам деп мен ар кимди коркутуп бермек белем. Мен мамлекетке деле таарынбайм. Таңнуру, мен эч кимге таарынбайм. Мамлекетке мен эмнеге таарынбайм? Анткени мамлекет мисалы азыркы мезгилде биздин Кыргызстан өзү эң мисалы жакырчылыктан араң чыгып келатабыз. Мисалы кедей өлкө болсок өзүбүз, анан кийин улам эле таарынсак эле ак үйдө өрттөп эле, улам бир президент алмашып атса, светтер болсо көп өчүп атат. Мондай кыйынчылык заманда анан мен барып эле анан мага сыйлык бер деп ар кимди коркутуп бермек белем. Жок. Мен азыркы учурда мамлекет үчүн, мамлекеттен мен доолобайм, мамлекетке мен жардам беришим керек деп ойлойм. Анткени биздей адамдар, биз акындар эмес, вообще эле любой
любой сферадагы адам мамлекетке жардам бериш керек деп ойлойм да. Мен азыр өзүмдүн милдетим мындай. Менин максатым кыргыз акындарын, кыргыздын поэзиясын испан тилине котортуп, анан орус тилине котортуп китебин чыгаруу. Мага милдет коюлган ушул. Анткени келишим түзүлгөн. Эгерде мен испан тилинде ырларымды, кыргыздын акындардын ырларын котортуп мен жакшы бир китеп чыгарып алсам буюрса, анда Колумбиянын министрлигинде мен презентациям өтөт буюрса, мен ага барам буюрса, Колумбия мамлекетине барам. И так мен барам, анткени мен китебим буюрса чыккан турат. Мен и так Колумбия мамлекетине барып презентациямды өткөрөм. Дагы бир адам мурдагы дагы бир русский домдон мага өзүнчө тапшырма берилген. Ошол кыргыз акындарын чыгарып, кыргыз орус жыйнагын чыгарат деген. Бул Жылдыз Акая экөөбүз чыгарабыз. Ошонун художественный переводу мага жүктөлгөн. Аны азыр Виктория Левина менен Анатолий Лобов, анан Людмила Куликова деген 3 мамлекеттен акын иштеп атат. Буну буюрса, мен ушуларды чыгарып алсам, мага элдин сыйлыгы, мага элден өткөн сыйлык барбы? Туура. Чыгармаңды элдин астына ырымды окуп, элдер ошодон рахат алып турса, ошодон өткөн сыйлык барбы? Мына мисалы мен азыр больницаларга чакырышат. Мына өткөндө кызым Воронцовкага жатып калды эле, өзүм да ооруп жатып калдым эле, Воронцовкаларга, больницаларга ыры окудум мисалы. Это очень хорошо, мисалы, бир ырыңан эл бакыт тапса, мисалы бирөөгө кошо, бирөөгө жалдырап сыйлык берчи деп, улам ар кимге кайырчу боло берген эмне кереги бар? Анан көрү ырыңды элге окуп, элдер ошо ырыңа кол чаап турса, жанандай курортторго барып ыр окуп атам. Мына Уланбек Дүйшеналы уулу жакында буюрсак чакырып атат, мисалы көлгө келип ыр окуп кетиңиз деп. Журналдарга ушунча ийгиликтерди багындырган эжекебизден ыр укпай калсак болбой калбайт эже. Өзүңүз жакшы көргөн, жан дүйнөңүзгө жакын, элдер көп суранган бир ырдан окуп берсеңиз, көркөм. Темасы сиз мени сүйбөңүзчү суранамын. Сиз мени сүйбөңүзчү суранамын. Намысым бар, мен аялмын. Сиз мени таштабаңыз. Билгизбестен мени алдап кетиңизчи, буга айланып. Кетиңизчи. Ак көбүктүү толкундарга кайрылбаңыз такыр артка. Азап болуп сайылбаңыз жүрөгүмө ууган жарча. А мен байкуш жашай берем өзүмдү алдап жалгыздыкта. Буттарына ирип коңгуроо, чымчыктар чурулдашса, келдиби деп сизди карап, сизди самап, сиз деп жашап. Сизче учуп чымын куюн, сизче батып бул дүйнөнү сизче ачып, чымчыктар чурулдашат. Чурчуретип, чымчыктар чурулдашат чуркурак. А менин махабатым, жашайт менин махабатым, жан дүйнөмдө шыңгырап. Махабатым шыңгырак. Сонечке. Чындыгында бүгүнкү ийгиликтериңизди көрүп алып, ар бир адамда жан дүйнөсүндө кой мен да ушу мамлекет үчүн, мамлекет мага эмне кылды, мен мамлекет үчүн эмне кылдым деген суроонун үстүндө иштейт болуш керек деген ойдомун. Ал эми эжекеске ийгиликтерди каалайбыз буйруса. Дал ушул 2024-жылдын 4-айында турабыз. Алдыда дагы кандай пландарыңыз бар, ошол менен бөлүшүп, анан маегибизди жыйынтыктайлы. Алдыдагы планым Колумбия мамлекетине барып, испан тилинде Жашыл чымчык махабат деген китебимдин презентациясын өткөргөнү турам. Бул биринчи. Экинчи, ал жака барганда Колумбиянын министр культурасы менен байланышып, Кыргызстандын акындарынын испан тилинде китебин буйруса чыгарып калганга жетишсем, көтөрүп барам. Буйруса белек кылам аларга. Анан дагы бир бул ноябрда эле бекитилген ошо Кыргыз орус жыйнагын чыгарам буйруса. Ушул 3 максаттын үстүндө иштейм. Кыргыз акындарын дүйнө тааныш керек. Биздин Кыргызстан таланттуу өлкө. Ошон үчүн мен баардык кыргыз акындарын, Кыргызстандын атуулдарын баарын чыгарам. Келгиле, баарыбыз биргелешип, ак үйдү өрттөй, анан көрө жашнакай маданиятыбыз менен дүйнөгө таанылалы, поэзияны дүйнөгө жайылталы,
биримдикте, ынтымакта болсок, Кыргызстан деген мамлекет деген кандай сулуу өлкө бар экенин дүйнө билиш керек. Анткени биз сулуу, биз Манастын урпагыбыз, биз Кыргызстан көз карандысыз, эркиндикти сүйгөн сулуу өлкөбүз. Сонун жооп болду. Буюрса ийгиликтерди каалайбыз. Булардагы чеги жок, дагы да болсо көптөгөн ийгиликтерди багындырыңыз. Ал эми Солото YouTube каналында биздин көрүшүргө кайтарабыз. Эжекеңизге болгон жакшы каалоо тилектерди, ийгиликтерди жаза кетсеңиздер болот. Андан сырткары, эгерде сиз дагы ушул китеп чыгарууга, ыр жазууга кызыксаңыз, 4 сап ыр жазып анда калтырыңыз. Эгерде жакшы болсо, анда эжекеңиз менен биргеликте ал адамды тандап, болушунча жардам берүүгө аракет жасаңыз. Менин WhatsApp-ым күнү түн иштейт. WhatsApp-ым жазылган Facebook'та. Күнү түнү менин WhatsApp-ыма сборникке кирем деген акындарга мен эч убакта каршы болбойм. Мен анын галстугуна карабайм, кызматына карабайм. Чабандын кызы болсо деле коркпой эле жаза берсин. Пол жугуч болуп иштесе деле жакшы жаза берем.